Боюнча сунуш эле мүмкүн болсо добушка коюп берсеңиз. Урматтуу депутаттар, 6 маселе боюнча анда азыр карап койгонго деп Мирлан мырза суранып атат. Добушка коем, ким макул? Баары макул. Анда урматтуу депутаттар, 6 маселе боюнча коллегабыз Мирлан Самый-Кожо 19-кылымдын саясий ишмери Ормон Ниязбек уулу тууралуу көркөм тасма тартуу боюнча демилгесин комитеттин кароосуна киргизип жатат. Анда бул боюнча сөздү Мирлан мырзага беребиз. Рахмат, мен кыскача эле айтайын. Ормонхан тууралуу баарыңыздар билесиздер. 19-кылымдын ортосунда кыргыз урууларын бириктирип, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө аракеттенген саясий дагы ишмер болгон. Андан бери жүздөгөн жылдар өтсө да Ормонхандын ысымы бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет. Бул биздин тарыхыбыз үчүн, бул биздин келечегибиз үчүн, бул биздин азыркы тилибиз үчүн, бул биздин эртеңки багыт үчүн дагы чоң маселе болуп эсептелинет. Анткени биз баатырларыбызды, мамлекеттүүлүк үчүн кызмат кылган инсандарыбызды келечек муунга кино катары, көркөм тасма катары чагылдырып бере алган болсок, кече Курманжан датка тартылып калганы миң шүгүр. Курманжан датканын ысымы бүгүн театрларда коюлуп, эгемендүүлүк күндөрдө телевизордон кетип, биздин канчалаган балдарыбыз, канчалаган бөбөктөрүбүз Курманжан датканын тарыхын жана анын саясий ишмердүүлүгүн, анын мамлекетке болгон кошкон салымын эң жогорку деңгээлде баалап, билип, таанып калышты. Алымбек датка деген ким болгонун билип калышты. Туурабы? Эртең дагы ушундай тилибиз үчүн, өзөгүбүз үчүн дагы Ормонхандын орду өтө чоң. Урматтуу депутаттар, ушул Ормонхан тууралуу, Ормон Ниязбек уулу тууралуу сиздер жетектеген комитеттерден Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине аталган көркөм тасманы тартуу боюнча тапшырма берүү тууралуу чечим чыгарып берүүңүздөрдү өтүнөм. Рахмат. Колдоп берип койсоңуздар. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кимде суроолор бар? Суроолор жок болсо, анда же сунуштар барбы? Мен суроом бар, Камиля Абдразаковна, сизге сөз. Урматтуу Мирлан мырза, бул силер тасма, албетте бул тарых тасмада калганы, бул өзгөчө экен. Мына биз Кыргыздын баягы керемет фильмдери аркылуу көрүп атабыз. Анан Кыргыз керемет аркылуу чынында. Анан муногу Ормонхан тасмасын тартууга каржы маселеси. Министрлик аркылуу эме кылдыңарбы? Бир макулдашып, быйылкы кел аткан 23-жылга булардын каржысы өтө чектелүү. Мыйзам боюнча Маданият министрлигине мамлекеттен, республикалык бюджеттен 3% бөлүнүш керек өзү. 3% эмес, 1% жетпей атат. Анан бул кагазда калбаш керек да. Бул өтө жакшы идея. Рахмат, Камиля Абдразаковна. Кандай силердин оюңуз? Туура, бул боюнча бюджет келгенде дагы министр менен сүйлөшүлгөн, министрдин орун басарына да суроо берилген. Биз ошону дагы тастыктап коелу деп, ушул сиз айткан маселени. Эртең ара жолдо калбаш үчүн, эртең сөз болуп калбаш үчүн, ушул комитеттен чечим чыкса, анан министрлер кабинетине мынакей коомдук уюмдардан дагы каттар жөнөтүлүп атат. Ушуну толук кандуу ишке ашыруу үчүн азыр мына комитеттен суранып атканыбыз ошол. Кудай буйрса, официалдуу түрдө азыр Маданият министринин орун басары да жооп берер. Биз бул боюнча сессиядан да сураганбыз. Ооба. Биз жанагы планга караганда Ормонхан боюнча документалдык тасма тартуу бизге бекитилип берилген. Ушул документалдык тасманы тартуу боюнча биз иш алып баратабыз. Кыргыз фильм киностудиясына тапшырык берилген. Эмки жыл 2023 жылдык тематикалык планына биз киргизип, өзүбүздүн бюджеттин чегинде документалдык тасманы тартууга биз даярбыз деп макулдугубузду бергенбиз. Азыр мында мен угуп атам, көркөм тасма деп атабыз. Көркөм тасманын деңгээли бийик болуш керек, бардык жагын камтыган мыкты тасма болуш керек. Аны үчүн албетте каражат керек болот. Каражатты эгер биз аны бүгүн азыр мен биринчи жолу угуп атам, биз сценарийине ылайык, биринчиден биз сценарийге конкурс жарыялашыбыз керек.
ошол сценарий канча мүнөттүк, кандай сценарий, кандай реквизиттер, костюмдар керек, анан кандай артисттер тартылат, ошол деңгээлине жараша смета түзүлөт. Ошол эгер Курманжан жатка 75 миллион, 100 миллионун тегерегинде болсо, ошол 100 миллион сомдун тегерегиндеги мамлекеттик тапшырык аркылуу тасма жаратылыш керек деп эсептейбиз да. Мына Самый Кожо ушул жерден чынында биз Курманжан Датканы мен вице-премьер-министр болуп турган учурда финансысын акырында 10 миллион киргизип атып, кыйынчылык менен абдан мындай кыйынчылык менен тартканбыз да. Себеби бул жерде түйшүк аябай чоң. Азыр биринчи кезекте конкурс жарыяланыш керек сценарийге. Анан ал деген жанагы толгон токой тиги тепкичтердин баарынан өтөт. Худсоветтин тигемесинен өтөт. Анан бул келип туруп сценарий жактырылгандан кийин сметасы каралат. Сметасы келип анан бул 100 миллиондон кем эмес акча керек болот эмегечи, көркөм тасмага. Документалдуу экөөнүн айырмасы асман менен жердей да. Ошон үчүн бул 100 миллионду неме бюджетке киргизиш керек да, аны үчүнчү. Ошон үчүн ушул процесстерди азыртан анан эртең өзгөртүү киргизилгенде албетте ушуга окшогон маселелер менен министрлик келишиңер керек. Көркөм тасма керек. Эң туура көтөргөн маселени Мирлан мырза. Ошон үчүн министрликтен суранабыз, силер дагы ушул үстүндө мына бу жерде Түмөнбай мырза отурасыңар, аракет кылып бергиле. Мындай тиги элдин эсинде кала турган көркөм фильмдер кыргыз керемети, кыргыз киносунда жашаш керек да. Колдоп бергиле муну. Рахмат. Урматтуу депутаттар жана чакырылгандар, мен кичине кошумча айтып койгум келип атат. Кимдир бирөөлөр үчүн же болбосо бүгүнкү заманыбыздын шарданында эми ушуну тартканда эмне деген ойдо отургандар да бар да. Эми тартканда эле ушул укмуш болуп кетет белек. Ушунда эле тилибиз өнүгүп кетет белек дегендер да жок эмес. Ушул оюбузду биз оңдойлу. Биз улут катары, мамлекет катары кыргыз деген улутпуз, туурабы? Биз ооба башканы жээрип аткан жерибиз жок. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Бирок биз европеец боло албайбыз. Ошону билели. Биз американец боло албайбыз. Биз орус да боло албайбыз. Акыры кыргыз бойдон өлөбүз. Ошон үчүн биз баалуулуктарыбызды, биз тарыхыбызды, биз тилибизди, биз ушундай тарыхый инсандарыбызды кадырлап, сыйлап, акча таап, тартып койсок, келечек муун үчүн, балдарыбыздын патриоттук сезими үчүн, менин деген моундай бабаларым болуптур. Менин аталарым, менин тегим моундай экен. Мен кулдун тукуму эмес экенмин деген ар бир кыргыздын баласынын жүрөгүндө жаалы болуш керек. Ошондо анан улут сакталат. Биздин максатыбыз дагы ушул. Мамлекеттүүлүк үчүн эми Ормонхандын азыр Ормонхан тууралуу тарыхын айта турган болсок, кеңири сөз. Бул боюнча тарыхчылар дагы, илимпоздор дагы, санжырачылар дагы өтө чоң баасын берген инсан, тарыхый инсан. Бул боюнча айтуунун кажети жок. Качан илимий конференция кече жакында да болду, анда дагы айтылды. Эгер андай болсо, биз маалыматтардын баарын топтоп беребиз. Азыр бул иштин башталышы. Сценарийге конкурс жарыяланса, андан кийинки этаптары кете берет. Кудай буйрса, ошол кийинки жылга мына 230 жылдыгы болуп атат. Биз бекер айтып аткан жокпуз. 230 жылдыгы үчүн ушул фильм тартылып башталып калса деген сунуш менен, суроо менен кайрылып атабыз. Рахмат. Рахмат, Мирлан мырза. Биз да колдойбуз. Ушул эле Курманжан Датка көркөм тасмабыз кандай болчу, Уркуя боюнча көркөм тасмабыз кандай болчу. Бизде дагы шабдан батырларыбыз бар, туурабы? Вот ушундай көркөм тасмаларыбызды көбүрөөк чыгарсак, ошондо улутубузду дагы биздин балдарыбыз үчүн абдан чоң мындай керектүү ошо историяны биле турган, тарыхын биле турган балдарыбыз өсөт эле да. Сизге андай сөз, Жибек айым. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен айтып кетет элем, бизде бюджет уже кабыл алынды. Билесиздер, если министерство, маданият министринин алкасында
биздин ошол финансы министри менен министерство маданият министрлигинин ортосунда көп маселелер бар да. Анткени бул жерде баягы иш-чаралар каралгандар боюнча биздин өзгөчө мнениябызда бар. Эмне үчүн алардын ордуна может мындай именно тарыхта кала турган нерселерди жазсак жакшы болмок дегенчи. Ошолорду биз эметет элек, анткени силер көрүп атасыздар, көп эле иш-чара болгондо жанагындай концерт менен бүтүп калат да биздикичи. Биз айтып атабыз, ушул концерттерди канчалык кыскартып, наоборот ушундай нерселерге көңүл буралы депчи, бизчи болгон акчанычы. Анткени ошол акчаларды туура колдонуубузга жараша, ошон үчүн биз айтып атабыз, азыр министерствонун өзүнүн эле каралган акчасынын ичинде ошол маселелердин баарын караса болот. Туптура айтыңыз. Демек, министрликте каралган каражат жетиштүү деп айтыласыз. Мероприятияларды айтып атпайсыз, жана иш-чараларды ошолорду кыскартуу боюнча биз да өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз, кабинет министри аркылуу өзлөрүнө дагы ошолорду айтып атабыз. Ошолорду кыскартып, тарыхта кала турган же болбосо кыргыз тили деле айтып кетти го. Бул сунуштардын баары биз бергенбиз да көбүнчө жанагындай мультфильмдерди көбөйтөлү. Анткени бүгүнкү жаш мундагылар, айылдагылар деле көрүп атасыздар, орусча көрөт да мультфильмдерди. Ошол көрүп аткан мультфильмдерди которуш керек да. Анткени, например, кыргызча эле биздин өзүбүздүн мультфильмдерди жасап койсок, ал келечектеги мундал аларды көрбөйт да. Биз ошон үчүн ошонун баарын биз жанагы программаны да кайрадан карап чыгуу, кайрадан бөлүүнү да биз чогуу макулдашканбыз да бияк мененчи. Ошол болгон эле акчабызды туура колдонуп баштасак, ошондон кетет деп атабыз да. Алтынбек Аскарович өзү келсе болмок. Эми Түмөнмөн мырза, сиз өзүңүз айтыңызчы ушул боюнча. Кандай дейсиз? Бизде азыр көркөм фильм тартканга мүмкүнчүлүк жок, ага шарт жок да. Ошон үчүн азыр сиздерден да биз жогорку кеңештен Жибек Курманбековнадан, жалпы ушу финанс министрлигинен да суранабыз. Көркөм фильмге кошумча каражат болбосо, биз азыр бул өзүбүзгө бөлүнгөн акча менен жасай албайбыз. Жибек Курманбековна айтып аткан туура. Эми биз баягы ашыкча чыгымдарды кыскартууну биз да пландап атабыз. Юбилейлик маракелерди той тамаша менен өткөрбөстөн тескерисинче пайдалуураак. Азыр көркөм фильм тартылып калган, мунун тарбиялык мааниси да чоң. Бул сөзсүз биздин тарыхыбыз үчүн, маданиятыбыз үчүн маанилүү. Бирок бул көркөм фильм тартканга сөзсүз түрдө кошумча каражат каралыш керек. Ошону бөлдүргөнгө баарыңыздарды чакырат элем жардам берүүгө. Рахмат. Анда Түмөнбөй мырза, сиз эми ошо каржы министрликтери менен бирге отуруп ушул маселени көтөрүшүңүздөр керек. Сиздерге канча каражат керек? Сиздер дагы ушул Жибек Курманбековна айткандай жана концерттерди азайтып, ушундай маанилүү тасмаларды көрсөтөлүчү элибизге. Анда урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, комитеттин чечимин окуп коеюн. 19-кылымдын саясий ишмери Ормон Ниязбек уулу тууралуу көркөм тасма тартуу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Самый Кожонун кайрылуусу колдоого алынсын. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети 19-кылымдын саясий ишмери Ормонхан жөнүндө көркөм тасма тартуу үчүн финансылык каражаттар бөлүү тууралуу маселени чечсин. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 19-кылымдын саясий ишмери Ормонхан жөнүндө көркөм тасма тартуу боюнча иш-чараларды жүргүзсүн. Доошко коем, урматтуу депутаттар, ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, экинчи маселе качкындар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын конституциясына шайкеш келтирүү үчүн, ошондой эле качкындар жаатындагы мыйзамдык базаны оптималдаштыруу жана өркүндөтүү максатында иштелип чыккан. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 1-окууда 2022 жылдын 12 октябрында кабыл алынган. Мыйзам долбоорун 2-окууга даярдоонун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Райым Бачаевадан сунуш келип түштү. Тактап айтканда, аталган мыйзамдын 13-чү беренесинде качкын макамын алгандар жол керек документтери менен камсыздалууга укуктуу деп көрсөтүлгөн. Бирок түшүнүктөр аппаратында жол керек документтер тууралуу ал документ кантип берилери көрсөтүлбөй калган. Ошол себептен төмөнкүлөрдү ушул мыйзам долбооруна кошуп кетүүнү сунуштадым. Мыйзамдын 2-чи беренесине жол керек документи жөнүндө түшүнүк кошулду. Ал эми жол керек документтин берүүнүн тартиби жаңы берене катары киргизүүнү сунуштайм. Ошондой эле 13-чү беренеге качкындар Кыргыз Республикасынын жарандары менен катар медициналык жардам алууга укуктуу деген жаңы абзац менен
толуктоо сунушталууда. Бул мыйзам долбоору боюнча чакырылгандар Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Базарбаев, Кыргыз орун басары Нурдөлөт Сатыбекович Базарбаев, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министри, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары чакырылсын. Урматтуу коллегалар, мыйзам долбоору боюнча сурооңор бар болсо, сунуштарыңыздар бар болсо, берсеңиздер болот. Анда урматтуу Жылдыз Эсенбековна, сизге сөз. Суроолор коюп атабыз. Венера Халбековна, вот в статье 13 рассматриваемого проекта закона вы предлагаете дополнить объем прав беженцев правами на получение медицинской помощи наравне с гражданами Кыргызской Республики. Это очень большой перечень того, что государство постановлением правительства 20 ноября 2015 года была утверждена программа государственных гарантий по обеспечению граждан медицинской санитарной помощью. Это и первичная медицинская помощь санитарная, и экстренная помощь, и консультативная помощь, это стационарная помощь, специализированная помощь в медицинских специальных учреждениях. Это и медицинская помощь, предоставляемая за счет фонда высокотехнологичных медицинской помощи, стоматологическая, лекарственная, вакцинационная, иммунопрофилактика. Перечень это очень внушительный. Это все финансовые затраты, которые государство возьмет на себя. При этом на сегодня Кыргызстан не в силах обеспечить полноценно этой помощью собственных граждан. Заключение по этому поводу дал Кабмин, да? И какое заключение дал по поводу финансирования? Заключение дал Кабмин, бирок Жылдыз Эсенбековна, ушу жана биздин кайрылмандар болобу, беженцтер, качкындар болобу, жанагы биздин чет өлкөлүк жарандарыбыз дагы, алар деген сөзсүз түрдө страховой взносторду төлөш керек. Страховой полистарды алыш керек. Туурабы, Азамат Кеңешевич? Биздин жаңы мыйзам боюнча ошондой да. Туура, Венера Калмыковна, азыркы мына экинчи окуп алып келаткан мыйзамда ошол боюнча да биздики темабыз. Эгерде алар ошол страховой полистарды алса, мен ойлойм, булар бүт медициналык жардам көрсөтүлсө болот. Они в обязательном порядке, да, должны купить эти страховые полисы? Да, мы вот как раз на второе чтение, сегодня же это наша тема, именно изменения, этот закон о медицинском страховании мы вносим. Там еще мы в дополнение этот кайрылмандарды тоже. Они в законе о кайрылмандарда написано, что они как считаются гражданами Кыргызской Республики, но в нашей системе они как бы сейчас полностью не охватят. То есть как наши граждане, они будут покупать полис ОМС у нас. Ну, у вас есть какие-нибудь предварительные расчеты? Кто будет покупать, кто какой статус будет иметь? Да, есть. И какой у вас предварительный? У нас, как вы знаете, 70% застрахованные и 30% где-то не застрахован граждан. Это в порядке 1 900 000 граждан не застрахованные. Сколько на территории Кыргызской Республики сейчас беженцев? Где-то 1500. Точную цифру я уточню, но по моей памяти где-то 1500. Бүгүнкү күндө качкындардын саны 155 адамды түзөт. Качкын макамын алгандар. 1500 или 155? 155. По данному ВКПО у нас такая цифра. Ну, еще, может быть, именно по каким-то отдельным беженцам эта цифра звучит, но общее число беженцев. Башпааны издегендер мүмкүн ошол цифраны айтып атасыз. Бирок алар деле Нурдөлөк Сатыбекович, сиз айтып коюңузчу, ошо канча? Башпааны издегендер 700ге жакын, ал эми официалдуу түрдө статус алгандар 155 бүгүнкү күндө. 155 наоборот азайып келатат да. Былтыр 160 болчу, уже азайып 155ке түштү бүгүнкү күндө. Өзү негизи Жылдыз Эсенбековна, биздин качкындарыбыз 1 жылда жүрүшөт, 2 жылда жүрүшү мүмкүн. Ошол убакыт
убакыттын ичинде алар ооруп калышы мүмкүн, төрөп калышы мүмкүн. Ошону айткым келет да, ошол эле биздин жарандарыбыз менен кошо бирге ушул медициналык жардамды көрсө деп ушундай сунуш болгон да. Жок, алар сөзсүз ошо страховой полисин алышат да. Страховой полисин алса, анда ала турган болот да ошондой жардамдычы. Тура. Сиз өзүңүздүн сунушуңуздан да берсеңиздер деле болот. Карап чыгалы анда баарыбыз бирге. Кандай кылалы? Өзү негизи эми медициналык жардамды баарыбызга эле беришибиз керек да, баарына эле беришибиз керек. Ошо медициналык жардамдын сапатын деп суроо берип атат да. Туптура. Кандай дейсиз, Азамат Кеңешевич? Сапаты кандай болот? Сапаты буюрса ушу мындай деңгээлде болбойт. Биз баары эле баягы каражат маселесине такалат да. Ошо каражат түшкөн сайын биз сапатындагы оңдогонго ооруканалардын жанагы поликлиника бүтөмөнүн бар инфраструктурасын, жабдууларын жакшыртууга ушу түшкөн акчанын эсебинен эле кайра ошол жумшалат да. Буюрса оңолот, сапаты да оңолот, эми тейлөөсү дагы бардык жагы. Рахмат. Гүлкан Сакиновна, сизге сөз. Рахмат, эми азыр мындай угуп отуруп жоогуңардычы, азыр деле жанагы кинотеатр боюнча айтканда, театрлар боюнча айткандачы, эми ушуну жасап атабыз, ушундай болот деген сөздү дайым угасың да, бирок результатында жок да. Жакшы айттыңыз сиз, буюрса болот депчи. Азыр бул жерде 7-чи абзац менен толуктап жатасыңар да. 2-чи статьяны, бул боюнча ким жооп берет? Биз башкача айтканда, бул качкын статусу бар адам башка мамлекеттерде жүрүү үчүн биздин өлкөдөн жол кирүү документин алат деп атасыңар, туура. Сиздер боюнча документ алуу тартиби кандай болот? Баарына эле берилеби же чектөө болуп калабы? Качкын макамын алгандарга гана берилет. Мына жанагы 155 деп атпайсызбы? Ошо 155 эле кишиге берилет да. Статус алгандар. Жол кире. Ушуну Документ алган тартиби? Статус алган, жанагы качкын статусун алган, көлүгүн алган, ошолор 155 гана кишиге берилет да, азыркы айтканда. Азыр 155 киши качкын статусун алган. Анда чектөө бар экен да. Жо, чектөө эмес, статус алгандар да. Ал эми калгандар жана издеп жүргөндөр бар. Ошо баарына берилбейт да. Жок, 155-ке 155 киши деп атпайсыңарбы? Ошол жанагы качкын деген статус алгандарга 155 деп атасыңар да. Мен ошону сурап атам да. Анда деген ал эме болуп калат, баарына берилбейт да, ошо 150 статус алгандарга гана берилет да. А сиз башкача жооп берип атасыз. Анда чектөө болуп атат да. Мисалы үчүн баары эле жанагыны ала бербейт да. Статус алгандарга гана өткөндө ал чектөөгө байланыштуу болуп калат. Дагы бул жерде кандай 7-чи статьяда Кыргыз министрлер кабинети тарабынан чечимдер кабыл алынган учурларды кошпогондо деп толуктап жатасыңар, 7-чи статьяда. Ал жерде эгерде жана кароо мөөнөтү жана 6 айдан ашып кетсе, ошондон кийин анан жанагы биз айтып аткан министрлер кабинетинин чечими менен ошо чечимдер кабыл алынган учурларда кабыл алынган учурларды кошпогондо деп атасыңар. Ошентип өзгөртүү киргизип атасыңар да, туурабы? Ошондо мындай деп силер толуктап жатасыңар, бирок бул учурларда качкын статусуна ээ болгон белгилүү бир адам үчүн гана ушул чечим кошулуп жаткан жокпу деп дагы мындай, мен муну көңүл эле бурбай жатты элем, ушуну сурашып атат да. Ошол эми муну кантип бул чечимди өзгөртүүгө болот дегенди билдирет, туурабы? Анан элдер айтып атат да, эми ошону кандайдыр бир адамга эле колдонуп калбайбы деп атат да. Уруксат берсеңиз, Гүлкан Сакиновна, мен кыскача айтып кетейин. Өзү качкын макан берүүдө эки өлкөнүн, айрым бир өлкөлөрдүн баягы саясий жактан ушу алакасына мындай маселе жаратып калышы мүмкүн да. Мисалы бизге Турциядан кайрылып атат, Афганистандан кайрылып атат учурдачы. Ошондой убактарда баягы узартып турганга бир мүмкүнчүлүк киргизип атабыз да, ошол чечимди кабыл алгангачы. А так мыйзамда ошол 6 айлык мөөнөттө айрым учурларда
баягы кошумча тактоолор талап кылса узартылышы мүмкүн, бирок 1 жылдан ашпаган мөөнөттө деп жазылганда, а 1 жылдык убакыттагы мындай чет мамлекеттин жаранын иликтеп чыкканга дагы баягы саясий жагындагы маселе камтылып кеткен учурларда баягы жетишсиз болуп калат экен да. Ошол учурда жана министрлер кабинетинин чечими менен узартылышы мүмкүн деген сөздү оңдоп атабыз да. Баарыбызга белгилүү да, мисалы үчүн ар бир кызыкчылыктар үчүн дагы кээде талаш тартыш болуп атып, кирип кетип атпайбы, ошон үчүн кооптонуп айтышат да, бул кээ бирки гана адамдарга колдонуп калбайбы ушул кабинеттин чечимдери деп атат да. Анан бул объективдүү учур болгондо гана министрлер кабинетинин атайын чечими чыгат деген нерсени билдирет да. Ал жанагындай нерселерге колдонбойт. Мага колдонбол болсун, ошон үчүн сиздерди мен тактап угуп коеюн деп атам. Бул документ берүү процесси каржыланыш керек да, туурабы? Бул документ, жол кире документи бул жана ИКАО стандарттарына ылайык чыгарууну көздөп атабыз. Эгерде ушул иш-чара ишке аша турган болсо, бул Борбордук Азияда биздин Кыргызстан биринчи жолу бул документти киргизген болуп эсептелинип калат да. Ушул эми азыр бул обязательно каржыланат, туурабы? Бул эми анан кабыл алгандан кийин каржы маселеси чечилбей дагы деле баягы кайталанып калып атат да. Каржы маселеси чечилбегенден кийин бул мыйзам дагы иштебей калбайбы деп атабыз да. Бул мыйзам ошол жагын карап көрдүңөрбү? Минфин отурат бул жерде. Бул бюджеттен кошумча каржыны талап кылбайт. Мисалы паспорт алганда деле Кыргызстандын жараны ошол паспорттун акчасын төлөп алат да. Бул деле ошол паспорт сыяктуу эле документ болот. Ошону жол кире документин кабыл алууну каалагандар өздөрү ошол акчасын төлөп ала берет. Бул жол кире документи боюнча орус тилинде бар экен да, мыйзамдачы. Ооба. А кыргыз тилинде жок экен. Бул жерде азыр ошол мыйзам долбоорунда ошо кыргыз тилинде бул жакта кошулбай калыптыр. Ошол биз орус тилинде бар экен ушул эме. Салтанатчы. Мыйзам долбооруна кошулбай калыптыр да. Орус тилинде бар экен. Ошондо мен карадым да, ошол жагында карап койсоңор, орус тилинде бар экен да, кыргыз тилинде жок экен. Замечание. Башка вопрос деле жок? Венера Калбековна, менде ушул. Венера Калбековна уруксатпы? Бул мыйзамды. Ошол жол кире дегенди ошол жол жүрүү деп койсок, жол жүрүү документ депчи, ал жол жүрүү деп биз которуп кое берелик, Бул сиздер жол кире деп азыр бизге берип атасыңар. Эми азыр кайра сунуштап жол жүрүү эмеси деп, Азыр жол кире деп документи деп, жол жүрүү документи. Мыйзамдын эски редакциясында ушундай болуп калыптыр, азыр могу жаңы редакцияда ошол жол жүрүү деп киргизели деп атабыз. Ошол жол жүрүү деген туура экен да өзүчө. Жол кире эмес, жол жүрүү документи. Ошол эле биздин качкындар өзүнүн күбөлөгүн алганда, качкындар статуска ээ деген күбөлөгүн алганда, ошондо жол жүрүү деген документтерин дагы ошо күбөлөгүн да алат экен да. Ошондой. Рахмат, анда урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздерди суранамын. Башка суроо жок болсо, Башка суроолор жок болсо, анда качкындар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Райым Бачаеванын кабыл алынган сунуштарын киргизүү менен жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын деген корутунду добушка коем. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Чоң рахмат колдоп бергениңиздерге. Чоң рахмат. Анда урматтуу депутаттар, кийинки маселе жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбек Жапаров бул маселе боюнча комитеттин жыйынына тиешелүү министрликтердин жетекчилери чакырылган. Аталган мыйзам долбоору 2022 жылдын 16 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан биринчи окууда кабыл алынган. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын жарнама жөнүндө мыйзамын Кыргыз Республикасынын жана жаңы конституциясына шейкеш келтирүү үчүн ошондой эле бланкеттик жана коррупциялык ченемдерди жоюу максаты
форматында иштелип чыккан. Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдоонун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Токторбаевдин жазуу жүзүндө төмөнкүдөй мазмундагы түзөтүүсү келип түшкөн. Жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 16 берененин 1 жана 2 бөлүктөрүндөгү алкоголдук продукция деген сөздөр ар кандай тиешелүү жөндөмөлөрдөгү алкоголдук продукция жана энергетикалык суусундук деген сөздөр менен алмаштырылсын. Түзөтүүнүн демилгечиси депутат Токторбаев жыйынга чакырылган болчу, бирок тилекке каршы ооруп калган. Ошон үчүн комитет бул түзөтүүнү кабыл алса болот. Мыйзам чыгаруу демилге укугунун субъектилеринин мыйзам долбоорун жазуу түрүндөгү башка түзөтүүлөр түшкөн жок. Урматтуу депутаттар, эгерде суроолор бар болсо, анда суроолорду берсеңиздер болот. Жарнама жөнүндө. Гүлкан Сакиновна, сизге сөз. Бул боюнча кимдер чакырылды эле? Бул маселе боюнча ким жооп берет, кимдер чакырылды эле? Саламатсыздар, бардык тийиштүү мамлекеттик органдар, негизги экономика министрлиги биринчи окууда бизге тапшырылган. Жарнамаларды чыгарууга, жайгаштырууга жана жайылтууга көзөмөл кайсы мамлекеттик орган аркылуу жүргүзүлөт? Бул контентине жараша болот. Эгер оружие болсо правоохранага кирет, эгер баягы немеге ден соолукка байланыштуу болсо жана сертификаты, лицензиясы жазылыш керек, эмелер жазылыш керек деген это саламаттык сактоо министрлигине кирет, общий жана культура, маданият ал жактар министрликке кирет. Ошондой контентине жараша бардык ар бир өзүнүн саясатына жараша карайт да. Саясатына карап да көзөмөлгө алышат экен өздөрү, бир эле экономика эмес, ар кайсы министрликтер өздөрүнүн маселелерин өздөрү көзөмөлгө алышат экен да. Берде дагы автордук укуктар жана чектеш укуктар, Кыргыз Республикасынын автордук жана чектеш укуктар жөнүндө мыйзамдарына ылайык корголууга тийиштүү. Айтсаңыздар, эми Кыргызстанда автордук жана чектеш укуктар боюнча кандайча болуп корголот? Бул боюнча тийиштүү автордук жана чектеш укуктар интеллектуалдык жактан коргоо боюнча агенттигинин жетекчилиги отурат, жооп берип койсо. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Гүлкан Сакиновна, Мойдинов Исламбек, Кыргыз патенттин директорунун биринчи орун басары. Бул боюнча бул мыйзамдын 4-чү беренесинде өзүңүздөргө белгилендүү бул редакция буга чейин каралган. Азыр ошол редакциянын эле соответствие законодательством деген өзгөрүү болуп атат. Буга чейин иштер жүрүп келген, автордук жана чектеш укуктарды коргоо. Эгер автор өзүнүн укугун коргоогону боюнча же бузулуп жатканы боюнча бир билдирүү берсе, ошого жараша тийиштүү иштер жүргүзүлөт. Эми сиздин иштеп аткан учуруңузда ошондой кестештүүбү? Ошондой учурлар? Биз иштеп аткан мезгилде андай учур кездеш элек. Кездеш элекпи? Ооба. Андай аябай жакшы укуктар корголуп атканго, такырында кестешпесе. Эми авторлордук бир автордун бир чыгармасын же бир колдонуш боюнча менимче бүт эле жарнама берүүчүлөр билет окшойт. Ошон үчүн ошолордун макулдугун алышат, же болбосо аны такыр колдонбой башка жарнама колдонгон үчүн мындай бузуу болгон жок. Автордук жана чектеш укуктар боюнча кандайча болуп корголот дегенге ошондой жооп алсак болот экен да. Ооба. Эгер бузулган учурда кайрылса, биз тийиштүү органдар менен чогуу иш жүргүзөбүз. Азырынча андай каттуу болгон жок. Коргойсуздар анда, ошо тийиштүү органдар менен биргеликте иш жүрөт. Бирок андай учур боло элек азыр. Боло элек. Жакшы анда болбосо. Рахмат. Башка суроо жок. Рахмат. Кезекте сөз Жылдыз Эсенбековна, сизге. В указанном проекте закона закреплен запрет рекламирования алкогольной продукции и энергетических напитков. С рекламой на улице все понятно. А как вы боретесь с рекламой в интернете? Ваши ресурсы позволяют выявить рекламодателей и распространителей?
Здесь как раз вот в понятийный аппаратта, если мурунку кезде рекламалык объекттер, бул площадкалар деген жакта түшүнүк интернет чөйрө деген жок болсо, азыр ошолор да кирип атат. Бирок все, что касается на разных площадках, на разных платформах, это в соответствии с контентом. Каждый государственный орган сами мониторят и они реагируют. Здесь я имею же в виду именно алкогольная продукция, энергетические напитки. Сколько было лиц привлечено за Министерство подобную культуры рекламу? жана телевиденияга берилген жагына ошолор карайт, анан министерство. Нет, я имею в виду про рекламе в интернете. Как вы их контролируете? Никто же не контролирует их. Все сидят в интернете и видят все это. Урматтуу депутаттар, уруксат болсо, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, министрдин орун басары Шатманов Самат Бектурович. Аталган суроо боюнча негизинен биздин Домен KG деп биздин мамлекеттик сайттан уруксат алынып иш жүргүзүп аткан сайттар же интернет порталдар, ошондой сиз айтып аткан YouTube же башкаларда кылса, сөзсүз түрдө мыйзамдын чегинде биз аларга чара колдонобуз. Бул деген биз биринчиден ошол боюнча эскертүү жөнөтүп, эгер андан ары уланта турган болсо, мыйзам чегинде жооп берет. Бул штрафтардын, айып пулдардын дагы өзүнүн балары, ставкалары бар. Эгер андан дары өтсө, анда биз ошол сайттарды жапканга мажбур болобуз. Ал эми чет өлкөлүк домен жаналар менен кирсе, сайттар менен кирсе, анда ал жерде биз эч кандай карай албагандай мүмкүнчүлүгүбүз болбой калат. Сколько лиц было привлечено за подобную рекламу в 2022 году? Антимонополияга каршы. Разрешите, Либо Андреевич, начальник управления расследования и контроля за рекламой. Значит, по первому вопросу хотел сказать, что у нас сейчас заявительный принцип работает, поэтому вот в законе тоже Нурлан Самайкоджо тоже предлагал редакцию добавить вместо сайта еще любое пространство, созданное за счет интернет-ресурсов. По факту, значит, у нас работа ведется, люди пишут, скажу, за 2022 год, значит, по интернет-пространству, значит, в части алкоголя, табачной продукции были привлечены порядка 10 субъектов. За неэтичную рекламу, значит, ну, там, с использованием ненормативной лексики тоже было привлечено около 6 субъектов. Скажите, какие фирмы и какой ответственности они были привлечены? Какие суммы были собраны вами? 10 субъектов — это кто? Можете перечислить их? Ну, 10 субъектов сейчас, значит, это были магазины типа вейп-шопов, которые продают вейп-шопы и различные алкогольные продукции продают. И субъекты связаны там с продажей, это в части неэтичной рекламы, это по продаже бытовой техники и сотовых телефонов, значит, ноутбуков и прочего. Это связано с алкогольной и табачной продукцией? Я говорю, что в части алкогольной, там, значит, это магазины, которые продают вейп-шопы и электронную торговлю алкогольной продукцией. И, значит, там зачастую алгоритм какой происходит. В Инстаграм, в Телеграм уходят не юридические лица, а открывают на физлицо. И, по всей видимости, как бы заказ получают и начинают уже отрабатывать эту рекламу. Поэтому пытаемся их установить и по ним тоже работу проводим. И какая ответственность? 17 тысяч. 17 тысяч — это одна 17 штраф для юридических и для физических лиц? 5. Один штраф. 5 для физлица. Это кодекс о правонарушениях, четко закрепленные ставки. Но вы все равно как-то частично контролируете. Только то, что зарегистрировано, то, что подано, а то, что идет в всемирной паутине, вы не можете контролировать. К сожалению, да, есть определенные как бы моменты, но работа проводится, и плюс там необходимо по законодательству, когда вот будет закон о проверках субъектов предпринимательства, тоже просмотреть, чтобы мы оперативнее могли отрабатывать этот вопрос. Спасибо. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, коротундусун окуп коеюн.
Жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Токторбаевдин кабыл алынган түзөтүүсүн киргизүү менен жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Бул маселе боюнча Жогорку Кеңештин жыйынына тиешелүү министрликтердин жетекчилери чакырылсын. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Гүлкан Сакиновна, добушка койдум. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 4-чү маселе. Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун жөнүндөгү маселени экинчи окууда кароо сунушталат. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы чакырылган. Аталган мыйзам долбоору 2022 жылдын 16 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тарабынан биринчи окууда кабыл алынган. Аталган маселени экинчи окууда даярдоодо кат жүзүндө сунуштар келип түшкөн жок. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Биз жакшы эле талкууладык ушул мыйзам боюнча. Анда урматтуу депутаттар, суроолор жок болсо комитеттин корутундусун окуп коеюн. Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Рахмат. Акыркы маселе боюнча Гүлкан Сакиновна, сунуш берем деп атасызбы? Венера Калбековна, азыр кошумча катары күн тартибине 2022 жылдын 2 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы жалпы билим берүү уюмунун ишинин шарттары жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун күн тартибине кошумча кылып карап бериңиздерди суранам. Кошумча катары. Рахмат, Гүлкан Сакиновна. Анда кошумча маселени добушка коем. Ким макул? Бизде ишеним каттар бар. Баары макул. Анда, урматтуу депутаттар, 2022 жылдын 2 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы жалпы билим берүү уюмунун ишинин шарттары жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Аталган маселенин демилгечиси Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбеков Жапаров. Бул мыйзам боюнча келдиби? Билим берүү жана илим министрликтерден өкүлдөрү келдиби? Венера Калбековна, баяндачы жок болсо, анда мен муну күн тартибинен алып коюңуштарды суранам. Анда биз күн тартибине кошумча катары киргиздик. Докладчы жок. Бизде, мисалы үчүн, Асан мырза, сиз мо кошумча маселени киргизиңиз деп сурандыңыз эле. Өзү баяндамачылар жок. Билим берүү министрликтерине эч ким келген жок. Өкүлдөрү жок таптакыр. Кимди угабыз азыр? Сизди угабызбы? Сиздердин сураныш менен биз күн тартибине киргиздик. Азыр мынакей биз кимден маалымат аларыбызды билген жокпуз. Ошон үчүн Венера Калбековна, күн тартибине кайра алып койсоңуздар болот. Мисалы үчүн сиз бере албайсыз маалыматты, бирөө келип ратификация мектептер боюнча муну бул келип аткан акчаны эмне кандай кылып иштетишет, эмнеге жумшашат, ошо боюнча биз кененирээк маалымат укуубуз келип атат. Ошон үчүн кошумча киргизип бердик. Баяндамачы жок болгондон кийин күн тартибинен алып коюңузду суранам анда. Рахмат, Гүлкан Сакиновна. Анда Асан мырза, бул баяндамачылар өздөрү тартиби жокпу таптакыр? Тартипсиз болуп атышат го таптакыр эле.
Мария Насирдиновна, эмкиде ушундай болсо, анда вообще бул ушундай маселелерди сразу эле күн тартибинен ала турган болобуз. Анда урматтуу депутаттар, кошумча маселе боюнча ушу ратификациялоо тууралуу боюнча күн тартибинен алып коелу. Гүлкан Сакина сунуш берип атат, баяндамачылар жок. Ошондуктан добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Мен кечирим сурайм, анткени баяндамачы бар деп кошумча катары кирген, бирок баяндамачы жок. Тура, Гүлкан Сакиновна. Алынып калдырды. Анда урматтуу депутаттар, дагы кошумча маселе Кыргыз Республикасында үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарды маркумду акыркы сапарга узатуу жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндө жана бузуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзамдарынын долбоорунун кароо мөөнөтүн узартуу жөнүндө Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин социалдык саясат боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ормонов тарабынан демилгеленген жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тарабынан биринчи окууда кабыл алынган жогоруда аталган мыйзам долбоорлору жарандардын арасында ашыкча ысырапчылык, шөкөт фактыларын жок кылуу, ошондой эле финансылык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга багытталган элдик демилгелерди колдоо максатында иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ормоновдун сунушунун негизинде комитет тарабынан 2022 жылдын 28 февралындагы парламенттик угуу өткөрүлүп, анда мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана коомдук ишмерлер катышты. Парламенттик угуунун жүрүшүндө катышуучулар тарабынан мыйзам долбоорунун жеткире иштеп чыгуу боюнча сунуштар берилген. Азыркы учурда мыйзам долбоорунун текстин экинчи окууга жеткире иштеп чыгуу боюнча иш уланууда. Ошондуктан жогоруда аталган мыйзам долбоорунун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын 53 беренесинин 11 бөлүгүнө ылайык кароо мөөнөтү 1 айга узартылсын деп чечим кабыл алышыбыз керек. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Акыркы бир маселе, урматтуу депутаттар, өткөн комитеттин жыйында, это стенограмма боюнча мен айтып коет элем, өткөн комитеттин жыйында Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин токтомдорунун аткаруу мөөнөтү узартуу боюнча чечим кабыл алынганбыз. Тактоо иретинде 2023 жылдын 1 июнунда чейин эмес, токтомдордун аткаруу мөөнөтүн 2023 жылдын 1 июлуна деп коюшубуз керек. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Урматтуу депутаттар, чоң рахмат.